Үй бүлө бул бир чатырдын ичинде аял эркек бирге жөн эле өмүр сүрө берүү деген сөз эмес. Чыныгы үй бүлө качан аял менен эркек бири-бирине мээрим бергенде, чын ниеттери менен, ыкласы менен бири-бирине ишенгенде, бири-бирине чын жүрөктөн дуа кылганда, мына ошондо үй бүлөдө ынтымак болот, үй бүлөдө береке болот. Эгерде күйөөңүз менен мамилеңизде кыйынчылыктар болсо, наалып, аны жек көрүп өмүр сүрүү керек эмес. Эң биринчи Кудайдан жалынып дуа кылыңыз. Чын жүрөктөн ниетибиз менен дуа кылсак, жашообуз жеңилдейт. О Аллахым, бул сыноомду жеңилдетчи. Күйөөм экөөбүздүн ортобузга мээрим орнотчу. Сен жүрөктөрдү башкаруучусуң. Күйөөмдүн сүйүүсүн мага ашырып берчи. Менин сүйүүмдү күйөөмө ашырып берчи. Жараткан Аллахым, өзүмдүн катамды көрүүгө, күйөөмдүн жакшы жагын көрүүгө жардам берчи. Менин жакшы жагымды күйөөмө көрсөтчү. Кайсыл жерден ката кетирдим? Ортобузда сүйүү болуу үчүн мен эмне кылуум керек? Жашоодо алуу берүү деген мыйзам бар. Эч жерде жазылбаган мыйзам. Жашоодон алгың келеби, сен беришиң керек. Күйөөңдүн махабатын алгың келсе, эмне берүүгө даярсың? Кудайдан жалынып сураңыз. Жараткан Аллахым, ортобузда сүйүү болуу үчүн мен эмне кылуум керек? Мага багыт берчи. Сен баарын билесиң го, деп күндө дуа кылыңыз. Күйөөңүздүн көзүнө карап, ички сезим менен, назик сезим менен дайыма айтыңыз. Тамактанып отурганда, жанында уктаганда, баарлашууда дайыма мына ушул дуалар сиздин жүрөгүңүздө жана көзүңүздө болсун. Мына ушул дуаларды сиз жүрөгүңүз менен көзүңүз аркылуу күйөөңүзгө бериңиз.